сказала экипаж деп агай, я с вами көбүнчөңүзгө не соглашаюсь, вот всегда канча жаштар сүйлөсүн көрөм, вы всегда говорите там, кыздар бузулду там, откуда нам это пришло? Со старшего поколения келди да, силер алып келдиңер ошону. Чоңдор өстөрү. Ошону биз колдонуп, мы пользуемся этим. Это вы внесли в нашу страну, вы знаете? Сен айтып атпайсың, чоң адамдар алып кел деп, силерди жетелеп апарган жок да. Жетелеп апарып ичирген жок, жетелеп апарып тамек чектирген жок. Силер өзүңөрдүн каалооңор менен бардыңар, туура? Барган үчүн Коштасыңбы? Вы знаете, у нас нет выбора. Ошол турса, бир эле жол бар. Ошон у нас нет выбора, а что нам делать? Выборда кандай? Выбор көп, эки жол бар. Сол, оң жол бар. Оң жол менен кетсең түз кетесиң, солго кетсең тамек ичесиң, арак ичесиң. Ошол да силердин выборуңар. Я не понимаю, вы говорите... Да, извините меня, конечно, еще раз. Но я вам скажу, именно кешке тамаки менен аракка неме асылып атасың, мы же тут же, неме биз лично ичпейбиз да, это бир населением бир несколько только процентов пьют. Извините меня, не надо всех под одну гребенку. Мы не хотим, чтобы бирде кыз ичкен, каалабайбыз. А мы тоже этого не хотим, но я же вам говорю, создайте нам такие условия, чтобы мы не пили, не... При наших условиях Дунгане не пьют, Дунгане не курят, не гуляют. Бабушка, у нас так маке Дунгане не пьют и гуляют, между прочим, не надо байке. Да, биз силерге условия коюп берели, оозуңарды тигейли эмкиден баштап. Макулсуңарбы ошого? Силер ошо оозуңарды тигейли. Условия кылып бере аласыңарбы бизге сперва? Сделайте нам такие условия, пожалуйста, биз күйөөгө да 17-16 жаш болсо да тие беребиз андачы. Албетте, Нет, бабайке, пример, да, ладно. Нет. Чоң жигит. Вот, чоң жигит, мейли, биз, мына мне сейчас всего 17 лет, я вышла замуж 17 лет, сизге тийдим, Допустим. Мисалы. Мы так предположим, да, понял, а мен сизге тийдим. Что вы сделаете, допустим, с вами что-то случится. Ана мен деген тиги эки жылдан кийин мен балдарым менен мени ким багат, сиздин ата энеңиз багабы? Же мен ата энеңерден тиги өзүмө юбка менен шуба алам деп ата энеңерден акча алайынбы? Вы должны меня обеспечить. А если вы меня обеспечите, пожалуйста, мен сизге азыр деле тие берем, забирайте меня с потом. Камсыз кыла аласыңбы? Атың чыкпаса жер өртө дейт. Эми мынакей кыздарыбыз ушундай. Эгерде биздин эркектер, эгерде лох болбосо, жок болбосо, ушундай татынакай кыздарыбыз бар. Анан кыргыздын жигиттердин жообун угалы. Албетте багам деп алат биринчи. Түбөлүктү жарым болсо экен деп алат. Албетте анан кийин келип эле ушинтип бизди баккылан, биз силерге тиели деген милдет эмес туура? Аялзатсыңарбы? Аялзат, эркек. А вот азыр женятся, да, просто так, и через год, извини, допустим, вы сейчас, ну вот, айтып атасыңар, биз баарыбыз ушинтип алабыз, мы так хотим алабыз, там, багабыз, ушинтип алабыз депчи. А ну, бир 2-3 жылдан кийин азыркы, почему сейчас большинство разводов, да, по статистике, между прочим, в Кыргызской республике, я хочу вам отметить то, что именно те парни, которые женятся до 19 лет, разводятся быстрее, чем те, которые женятся от 25 лет и выше. Это доказано статистикой. Со статистикой спорить не буду. Алар не в парнях дело, это девушка, которые не готовы. Силер только готовы к танцам, там, и играм, и больше ничего. Почему мы готовы только к танцам? Почему, Байке? Допустим, я вам еще раз отмечу, я хочу быть юристом, я буду будущим юристом. И мен күйөөгө да теми аябай бактылуу эне да болом, нормально аял да болуп берем, и нормально там тиги будущем бабушкасы да болуп берем, тиги чоң бабушкасы да болуп берем. Жакшы, мына сен азыр ушул жигиттин сурооңо канааттандыңбы? Жок. Албетте мен маган эмки 11 бүткөндөн сага келейин, мага тей, мен сени көрөбүз. 3 жылдан кийин ажырашпасак, анда кыргыздын эркектер багалат биздин аялзатты. Сен мени уш 3 жылдын ичинде багалсаң, сен менин ата энем баккандай сен мени багалсаң, анда мен сага ошондо тием. Хорошо? Багалбаса тийбейт. А багалбасам тийбейм. Я лично не собираюсь рисковать своей честью, чтобы через 3 года развестись. Мен духум, эркекчил айтканда духум жетет кызды бага алганга, туура? Акчабыз бирөөдөн сурагым келбейт, ата энеден жардам сурагым келет, өзүм кесибим аркылуу. Встань на ноги. Встань, я тебя подожду годика 3, а потом я за тебя. Мисалы, мына да, силер сразу келериңер менен вам подавай Мерседес, 2 этаж үй да сразу. Силер мына биз үйлөнгөндө биз бир нече жыл квартирада жашачубуз, эч нерседе алып берчү эмес, бир да кийим. 5-6 жылдан анан алып бере баштабыз акырынан. А силер сразу хотите, бүт баары готовы. Кайнэнеңер силерге кызматта.
Жоқ, вот Ошончо именно, Байке, ажырашат. допустим, мен күйеуге десем, я не хочу, чтобы мен күйеуім, мен балдарым, тиги менің будущий кайненем мен кайнатамдын тиги неме мойнунда жашаганачы, этого не хочу. Я хочу выйти за такого замуж, который будет жить отдельно от родителей, чтобы мы Анда ни сен от кого сразу не за зависели. 40-летнего надо выходить. У него Почему деньги за есть уже. 40-летнего? Можно и У за него деньги 25. уже готовы, а Либо бұл жаңы эле мектеп түзөт. 25 жаштыкка деле тийсе болот. Если парень старательный, если парень онда өзүн көтөрөм десе, анда ол сесе, Жаңы мектеп өткен бала, жигит, али эч нерсе жок, турабы, бул окуш керек. Анан ошондо сен да ачка жүрүшүң керек, бул ачка жүрсө. Жанагындай жыртык шымдар менен жүрөш керек жамачылап. А силер сразу бүт баары готовы, үйүңдө бүт баары даяр болушат да. И окат желательно ресторандан окат иш. Assalamu alaikum. Эми баарынан да мен могу досум менен салынышайын дедим эле. Assalamu alaikum. Досум, сен могу сөздөрүң менен бир дагы сен менен жашай албайт деп ойлойм. Сен мындай могу мен азыркы бир классташыма күйөөгө тиесиң дедиң. Албетте, сен кийин 3 жыл Эми туруп ушундай азыр сен өзүң ушинтип катының менен ушинтип айтышсаң. Ушинтип айтышсаң, билбейм анда. Сен кандай жашаганыңдычы. Эртеси күнү күн өзү качат сенен. Албетте, бул мен катының эмес да, тура. Бул мектеп окуучу. Сен катыныңа теңелбе. Кийин мен үйлөнгөндөн аялымды башкача сыйлайм, башкача эме. Мага кандай отношение кылса, аял мен кийин ошондой отношение кылам. Сен кандай кыласың? Нормальный отношение кылдым, о, жолуна келип учурашты. Өзүн ой пикирин айтсаң сен. Ошондой айтканың туура эмес? Эртең келип туруп, мен сени күйөөгө алам деп. Жоп, албетте, бул деген ток-шоу да. Бул ток-шоу буну чычалатмай, анан келип туруп сен менин катыным бол деген жокмун буга, тура? Ошентип айтып алдым түптүс эле. Түптүс эле айттым мына. Баары көрдү. Бүт жаштар. Демек, ушундай. Мо Байкез, салам алейкум. Эми мен түшүнүмчө силерге эчтекени түшүндүрө албайт экенсиңер. Өзүбүз биз жаштар, бирок могу келечектеги могу жаштар менен биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт. Мен ошону айта алам. Жыйынтыкта сөзүм айтып кетейин, бүгүн абдан жакшы талкуу болду, абдан жакшы активный окуучулар экен. Мен баа бердим. Жашасын Кыргызстандын жаштары, кийинки бул жаштар менен кийин Кыргызстан өнүгөт деп ишенем. Мына урматтуу достор, урматтуу замандаштар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эми Манабек Байке, мына жаштарды, окуучуларды, кыздарды уктуңуз. Жыйынтыктап берсеңиз. Жаштардын оюн угуп отуруп, мындай бир чечимге келесиң да. Бул жаштарга эң биринчи эмне керек? Жаштарга иман жүрөктү иманга толтуруш керек. Ата мекенди сүйүш керек. Ата энени сүйүш керек. Окуткан мугалимдериңер сыйласаңар, мына максатыңарга ошондо жетесиңер. Рахмат. Анда урматтуу ушул Анара эже, окуучуларды уктуңуз, жаштарды ушундай, биздин ушундай келечекте ушундай жаштарыбыз келатат. Кудай буйрса, мен ойлойм ушул жаштардын келечеги кенен. Эми сиздин пикириңизди уксак, бүгүнкү темага ылайыктуу анда жыйынтыктоо сөз. Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн мына силердин оюңарды абдан уктук. Чын эле бул жерде абдан туура айтышты окуучулар. Чындыгында эң биринчи фундамент башталыш керек. Фундамент мыкты болгондо гана жаштар өз максатына жете алышат деп айтам да. Мен дагы негизинен балдардын оюна толук кошулам. Мен балдар эң биринчи билим алып, билимден кийин экинчи максатына сөзсүз түрдө жетет деген ойдомун мен. Келечек кимде? Келечек жакшынакай болуп, ата эненин тилин алып, жакшынакай болуп окуп, жакшы адам болом дегенде келечек бар. Жанагы день рождения, выпускной бал, анан жанагындай конкурс красоты дагы башка неметкендерде келечек жок деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздерге Айтылуу Токмок шаарынын жаштары сүйлөп беришти. Бул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү жаштар эртең келечек. Биздин даанышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Жаштардын максаты ар тараптуу. Ушул жаштар Кудай буйрса Кыргызстанды, балким дүйнөнү ар тараптуу көтөрүп, Кыргызстандын байрагын алыска таанытат деген ойдобуз. Демек, бул жаштарыбыз Кудай буйрса бизди Кыргызстаныбызды комплекстүү түрдө көтөрөбүз деген ойлорун айтышты. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Токмок шаарынын жаштары сүйлөп беришти. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.
Thank you.